Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жол белгилери боюнча уюштурулган сурамжылоодо көпчүлүк айдоочулар көрсөтүлгөн жол белгилерин билбестиги аныкталды. Маселен, Нарын-Бишкек каттамында эл ташып иштейм деп өзүн тааныштырган бул айдоочу көрсөтүлгөн жол белгилеринин бирин дагы билбестиги аныкталды. Кайсысын акпайт? Айтыңыз. Билгеніңізді аңыз айтыңыз. Знактардан лучше. Жооп берип ойламайчы. Машина айдап жүрөсүз билесиз да. Бул алды бул тиги кардыкы. Бул эме тиги. Машина койгончу. Бул байке. Неме турган, скорость. Вот. Бул эми жол адамдык турган. Стоп. Мына ушундай өңүттө өткөрүлгөн сурамжылоодо токтотулган айдоочулардын басымдуу бөлүгү көрсөтүлгөн жол белгилерин так даана чечмелеп бере алышкан жок. Көп жерде бар да. Atmayla oysa olur mu? Bilmekten ekemiz var, bu atışım. Ağabeyimiz atış yok. Bilgenliğinizi cevap verip koyarız. Dolanda bol vatandaş. Bul olsa taş kılaydı. Yerge topta var. Өткөрмө? Өттүм. Müzesinde düştü. Ошо. Ne? Пропуск. Главный да, главный да. Болсо кольцо. Ал лежать. Лүттүм. Молчат. 40. Бул болсо точно билбейт экен. Ограничение или пешеход. Стоп. Медицинский пункт. Строй белгиси? Что, не срок? Главный дорогага чыкпаган. Главный дорогага айдап чыкпаш керек, э? Буларчы? Односторонныйдыкы. Бул деле односторонныйдыкы, бирок бир жак бетинде КамАЗ, бир жак бетинде. Односторонный ошондо айдаганга болбойт, болобу? Болот. Экөөнө тең айдаганга болот односторонный, э? Воздушканы чоң машина, жеңил машина койбош керек. Ne eskere ошону көргөн не дейсиз? Бияктыкычы? Жолдуку, Жол эмне боюнча? разметкасы, ылдый өйдө. Полосаларбы, ылдый өйдө. Стоп. Тиги жол берди. Ай, наркы эмне знак иштейт? Ошо сөзүктүн айтып атам. Стоп эмес, стоп айтпадыңыз. Стоп кылды. Аспаттайт не? Ами. Кат. Вообще башка знактарды көрсөтөсүң. Браво. Уюштурулган бул самалыкты колдогондордон жалгыз гана бир айдоочу табылды. Асанкул Белеков 45 жылдан бери айдоочу. Мындан улам ал көрсөтүлгөн ар бир жол белгилерин даана так чечмелеп берип, мындай самалык байма-бай уюштурулуп турса деген пикирин билдирди. Эл нуалына калып атат да. Же мындай жол правиланы билбесе, эл бакчыдан нуалына калып атат. Ал өз совестинен. Туура анда санда ушинтип айтып койсоңар элге түшүнүктүү болуп калат. Мен унутуп бараттым, бир удаак билет. Жол сакчылары тарабынан уюштурулган бул сурамжылоонун негизги максаты жол кырсыктарын алдын алуу жана ага бөгөт коюу болуп саналат. Себеби акыркы мезгилдерде айдоочулар арасында жол эрежесин билбей унаа башкаргандан улам жол кырсыктары байма-бай катталып, кырчындай өмүрлөр кыйылып келет. Жол коопсуздугун алдын алуу максатында экинчиден ушу жолдо жүргөн ар бир айдоочунун канчалык деңгээлде жол эрежесин билет экен деген максатта ошону билүү үчүн чыкканбыз. Ошого тете ар бир айдоочу жол эрежесине баш ийбей, жол белгилерине баш ийбей өткөндүгүнө байланыштуу ошону билүү максатында, ошону билбесе үйрөтүү максатында чыкканбыз бүгүн. Мына өзүңүздөр көргөндөй, азыр канча айдоочу токтоду. Көп айдоочу чындыгында жол белгилерин билбейт экен. Билбегендерге үйрөтүү максатында үйрөтүп кеттик.
Алгачкысы Нарын район аймагында башталган бул саамалык алдыдагы күндөрдө облустун башка райондорунда да жүргүзүлмөкчү. Анткени жол эрежелерин билбеген, ага баш бербеген айдоочулар арбын экени талашсыз. Эсенбек Сталбек уулу, Бакыт Самсахунов, жаңылыктар.